Туугандар, ошо электромагнит эмне утягывающийде кандай орнотулган. Бул жерде байкасак эки болт бар. Андан кийин бул жерде бир контакт, мынакей. Азыр колум жакшы көрүнбөй атат. Менен көрсөтөйүн. Мынакей, бул бир контакт, бул болсо экинчи контакт. Мына ушул эки контакт бул менен бул ичинде оролгон отмотканын, катушканын эки зымы. Ошондо бул жака плюс, бул жака минус бере турган болсок, bunun içinde именно поршень кирип чыгып аткан турба, ошо турбанын сыртына зым отмотка оролгон. Качан ошо отмотка плюс минус бергенде ошо турбаны магнитке айландырат дагы биздин поршнубуз темирден, ошол темирди өзүнүн ичине тартат. Ошол тарткан мезгилде мына болтко келген токту экинчисине өткөрүп берет. Биринчи кызматы, экинчи кызматы стартерде вытягивающий тартат. Эми бунун чыңалуусу чоң, ошондуктан буну чоң ток менен текшеребиз. Бул жерде байкап турсаңыз, бирөөсү мына контактка тийип турат, экинчиси болсо бул жакта. Анын себебин стартердин сабагында түшүндүргөнбүз. Щеткадан масса алат деп, азыр ал маанилүү эмес. Азыр биринчи бир жагына массаны тийгиздик, экинчи жагына плюсту тийгизебиз. Плюстарды плюсқа тийгизебиз. Азыр здесь плохой контакт болуп атат. Мына бир контактка масса, экинчи контактка плюс тийгизгенде, мынакей плюс тийгиздик. Мына тартып атат. Мына ушул дагы электронный магнит. Электромагнит туугандар бардыгы эле бирдей иштейт. Эми азыр муну ток бергенде ичине кирип, эмнеге тогун алганда чыгып калат, себеби ичинде пружинасы бар. Качан ток бергенде буну магнит өзүнүн ичине бар күчү менен алып кирип кетет. Качан биз тогун алып койгондо кайра бул магниттик сыфатын жоготуп туруп, кайрадан буну пружина эшикке алып чыгып коет. Кээ бирки вытягивающийлерде бул эшикке чыгып кете турган болот, кээ биркилерде чыкпайт. Эми ал чыгыш чыкпашы анчалык деле маанилүү эмес. Биздин маанилүү жери электромагнит кайсыл жерлерде кандай иштейт. Мисалы вытягивающийде ушул эле, бирок аз напряжение менен иштесе, бул жерде мынакей адам өзү колу менен киргизсе, аягына чейин киргизиш кыйын. Мына ушундай күч менен күч жетпей аткан жерлерде электромагнит оңой эле киргизип коет. Себеби бул электромагниттин күчү аябай күчтүү. Чейин биздин бир пачигирге караганда оңор эмес, чоң күч бар. Эми бул вытягивающийде азыр мен силерге именно стартердин ичиндеги айлана турган буюмдарда кандай магнит болот жана кандай тартипте иштейт азыр көрсөтүп берем.